Қаныбек Абдусаитович, жақында бір интернет бұлақтарынан бір мақаланы оқыдым да, ал бір жаш педагог жазып атат да, мұғалім, информатика сабағынан екен. Ал мұғалім айлық 8.000 сом алат екен да, анан жақында мына өкмөт киргизип атат, президент айтып атат, мұғалімдердің айлық майнасын көбөйтүш керек депчи. Анан кийин силер да бир көбөйтүп атпайсызбы? Анан бирок билим берүү министрлиги бир эсептөөлөрдү киргизип атыптыр да. Ал мұғалімдің кесиби боюнча инженер программист экен да, педагог эмес экен да. Эми жаңы эме менен ал 8.000 эмес 6.000 сом алып калат экен да, айлыктычы. Ошондой эле чет тил мұғалимдериники дагычы. Баякы английский тилинен берген, дипломунда жазылып турат, переводчик депчи. Бирок педагог эмес да. Ошого жооп берип коесузбу ошол маселе боюнча? Бул маселе ушул бир айдан бери көтөрүлгөн, бирок биз бир ай мурда эле буну тактаганбыз. Педагог эмес, бирок мектепте иштеп аткан. Бүгүн ошол билим берүү системасында иштеп аткан мугалимдердин бардыгына бирдей 30% кошулат да. Бул жөн гана кооптонуудан улам чыккан, баягы шектелүүдөн улам чыккан сөз болду. Бул боюнча конкреттүү түрдө биздин бир мугалимибиз ушул Бишкек шаарында кече интернет булактарына чыкты. Ал боюнча мына Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин башчысы отурат, Сабиле Жаксылыктына толук маалыматы бар, айтып койсоңуз эже. Рахмат. Даниил Бексултанович, со вчерашнего дня мы работаем с этим учителем. Свердловский центр образования производит перерасчеты. И сегодня уже его ознакомят сейчас утром с тем, что он получал в сентябре и сегодня. Там есть вилка у нас между стоимостью часа 67,5 сомов и 78. Он все равно не будет получать меньше, 54. А для того, чтобы получить педагогическое образование, мы ранее собирали сертификаты, краткосрочные в том числе. Сегодня по указанию министра образования Республиканский институт совершенствования и повышения подготовки будут работать, и все учителя пройдут там у нас годичную переподготовку. Поэтому ни один учитель не будет ущемлен в заработной плате. Мы такую работу разъяснительную сейчас проводим. Рахмат сурооңуздарга. Азыр токтоп коем. Ошол 120 миң мугалимге 30% кошулуп атат. Ошолордун ичинен 2,5 миңге жакын педагогикалык адистикке эмес, бирок жогорку билимдүү, ушул педагогикага жакын адистиктерди өткөн мугалимдер болуп атат да, аларда эч кандай коркунуч жок. Негизи керек болсо, ачык айтканда, анча-мынча педагогдор караганда жана инженер программисттер углубленно окутушат да, туурабы? Ошол эле переводчиктердики дагычы. Анан кийин аларды бая бөлүп, аларды эле аракет кылып атат, аларды эле педагогдор да сабак берип атышат, туурабы? Рахмат.